Салам достор. Бүгін абақтан шыққаннан кийинки биринчи видео кайрылуу кылам. Бул видео кайрылуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин дарегине жана ошондой эле түрмөдө ак жеринен отурган активисттерге, ошондой эле мындай дагы жарандарга: урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге акыл үйрөткөдөй акыбалым дагы жок, бирок сунуш, талап жана сын пикир айтканга толук укугум бар. Siz ойлогонсуз, сиз кандай гана кадамдарды кылбаңыз, эмне гана сүйлөбөңүз, кыргыз эли жүгүнүп кол чаап турат, кулдук уруп турат деп. Бирок андай эмес экенине бүгүн көзүңүз жетти да. Биздин менталитет өзү ушундай. Илгертеден ата бабабыздан бери хандардын кемчилигин айтып келгенбиз. Бүгүн да айтып атышат. Жана мындан ары да айтыла берет. Бүгүнкү күндө саясий негизде 3 адам отурат. Бирөө 19 гана жаштагы Ырыс Жекшеналиев, жана Адилет Балтабай, ошондой эле Эмил Бекиев. Садыр Нуркожоевич, бул жарандар өздөрүнүн ой пикирин айткан үчүн түрмөдө отурат. Булар алтын урдап келатып кармалып калган эмес, пара алып жатып кармалган эмес, контрабанда ташыган эмес, Баткендеги өзүбүздүн жарандардын үйлөрүн өрттөп ийген эмес, кыргыз элинин душмандары эмес, эч бир жаранга дагы, мамлекетке дагы зыян алып келген эмес. Болгону өз ой пикирлерин айткан үчүн, Facebook'та посттор жазган үчүн, бирөөлөрдүн видеолорун бөлүшкөн үчүн гана отурат. Эч негизсиз айыптар тагып отурат. Ырыс Жекшеналиев 19 гана жашта. Ал мен болду саясатка аралашпайм, окуумду улантам десе дагы бүгүн түрмөдө отурат. Садыр Нуркожоевич, келечек жаштарды ал билим алсын. Ырыс Жекшеналиев бүгүнкү апасы дагы жүрөк ооруп, билеси эне деген. Эң биринчи кезекте эң көп түйшүк энеге болот бала түрмөдө отурганда, башыңыздан өткөн. Андан кийин Адилет Балтабай. Бул активист абдан билимдүү, абдан принципиалдуу жигит. Бул дагы ак жеринен отурат. Жана ошондой эле Эмил Бекиев, бийликти ачуу сөздөр менен сындачу. Албетте ал өзүнүн ой пикири, көз карашы кандай сөздөр менен сындайт. Сиз айкөлдүгүңүздү көрсөтүп, буларды бүгүн үй камагына чыгарып дагы иштерин тергесе болот да. Таптакыракта бошотуңуз дебейм, мен алардын ак экенине ишенем. Элдин баары билет, алардын эч бир күнөөсү жок отурган. Ошол себептен үй камагына чыгарып койсок, ата эне үй бүлөсүнүн жанында болсо, соттон качпайт булар. Өздөрүнүн ак экенин далилдейт эле да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кыргызда жакшы сөз бар да, жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн деген. Сиз жаңы бийликке келгенде эч бир активистке, журналистке, саясатчыга куугунтук болбойт деп айткансыз. Бүгүн ошол сөзүңүзгө турат деп мен терең ишенем да. Жана ошондой эле түрмөдө дагы көптөгөн жарандарыбыз отурат, ак жеринен отурат да. Мен албетте чыныгы кылмыш кылып, бирөөнүн атасын, баласын өлтүргөндөрдү, бирөөнүн ак эмгек менен тапкан акчасын уурдап кеткен, тоноп кеткендерди, түрдүү оор кылмыш кылгандар тууралуу айтпайм. Ал эми өзүм көрүп чыккан адам катары ак жеринен отургандар тууралуу унчукпай кое албайм. Молдовановкада 27-чи лагерде бүгүнкү күндө ошо Исмадияр деген 20 жаштагы бала отурат. ДТП болгон, ошо жол кырсыгы катталып, ошо менен айыпталып отурат. Өлүм болгон, айдоочу каза болгон, бирок тилекке каршы тергөөчүлөр унааны сен башкарып бараткансың деп Исмадиярды камап коюшкан. Садыр Нуркожоевич, биз миллиондорду коротуп, коопсуз шаар деп камералардын баарын койгонбуз. Алардын баары эми эптеп эле жарандарга штраф салыш үчүн эле коюлбаса керек. Ар кандай кылмыштуулуктун бетин ачканга дагы өзүнүн салымын кошуш керек деп ойлойм да. Ошол камераларды көтөрүп чыкса, Исмадияр унааны башкарып баратпагандыгы анык болот да. Жана ошондой эле Шералы деген байке отурат. Ал дагы ошо жол кырсыгы менен эч кандай өлүм болгон эмес, эч ким жабыркаган эмес, болгону унаалар, машиналар кагышкан. Бул күнөөлүү болгон, жазатып берген. Бирок ошого карабай соттолуп кеткен да. Албетте бул айрым жарандарга күлкүлүү кылышы мүмкүн, мага деле күлкүлүү. Бирок бул жерде күлө тургандай эмес да, адамдын тагдыры, ден соолугу кетип атат.
ак жеринен отурушат. Хабиб деген жигит, канттык жигит отурат да. Эми Садык Нуркожоевич бул жигит ошол саунада жашы жете элек кызды иштетип атышат деп 102-ге чалган үчүн келип мыйзамдуу чара колдонгула деген үчүн түрмөдө отурат. Саунанын крышасы абдан күчтүү экен. Бүгүнкү күндө сауна дагы деле иштеп атат. Хабиб болсо камакта да. Бул адилетсиз чечим деп ойлойм. Ошондой эле Актилек деген мырза отурат. Ага ошол зордуктоо, киши өлтүрүү беренеси менен айыпташкан, 15 жылга соттолгон. Ошол кылмыш болгон учурда ал Россияда экендигине бардык далилдери болсо дагы соттоп жиберген. Сен кылгансың деп кылмыштычы. Ушундай абсурдный чечимдер чыгып атат соттордунчу. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүнкү күндө сот, прокурор, тергөөчүлөр көз жаштан, ыйдан, убалдан коркпой калды да. Ансыз дагы сыртта кымбатчылык болуп, жумушсуздук күчөп, кризис болуп турганда эч бир соттун адилетсиз чечими чыкпаса, бир дагы жаран ак жеринен камалбаса деп ойлойм. Сиздин буга мүмкүнчүлүгүңүз дагы, эркиңиз дагы жетет. Сотторду толук көзөмөлгө алганга. Сиздин бүгүнкү күндө ошол соттолуучуларга берилип аткан ырайымыңыз дагы коррупция. Аны дагы ар бир эле жаран ала албайт. Ошондой эле жатак абагы келген ошол колонкага дагы чыга албайт эч кимдин мөөнөтү келсечи. Удого дагы чыга албайт эч ким. Карапайым эл албетте. 20 киши комиссиядан өтөт. Мыйзам боюнча алар чыгыш керек. Бирок ошондон бирөө гана ашып кетсе, экөө гана өтүп атат да уда колонкага. Соттор акча үмүт өтүп, айрым жерлерден ачык эле сурап өткөзбөй коюп атышат. Бүгүнкү күндө жашоо сыртта жеңил эмес. Ошол себептен мен ойлойм, муну тыкыр көзөмөлгө аласыз депчи. Азыр бардыгы коррупция болуп калды. Сиздин да башыңыздан өткөн, түрмөдө отурганда көргөнсүз ак жеринен отургандарды. Биз 21-кылымда жашайбыз. Мен ойлойм, бир дагы жаран ак жеринен соттолбош керек. Эч бир тергөө чийки болбош керек. Соттун чечими адилетсиз болбош керек да. Азыр бир дагы карапайым адам ошол колонкага, удого же сиздин ырайымыңызга мындай акчасы жок илине албай жатат да. Ушуну тыкыр көзөмөлгө алып коет деп ишенем сиздичи. Буга чейинки берген сөзүңүзгө туруңуз, алтын машыңыз аман болсун. Ак жеринен отургандарды тезинен бошотолуу жана убактысы келгендерди дагы эртерээк бошотуш керек. Мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Биз билебиз, депутаттардын балдары 3-төн 4-төн бир сүзгөндө кишилерди өлтүрө сүзүп деле бир күн түрмөгө отурбай бош жүргөндөр бар. Чоң-чоң кылмыштарды кылып акталып керек болсо депутат болгондор бар. Эми жөнөкөй карапайым элге дагы ошондой баардыгына бирдей мыйзам иштеш керек деп ойлойм. Достор, күч бирдикте баардыгы жакшы болот.